Бакыт Ормокеев көп жылдардан бери кол өнөрчүлүк менен алектенип келет. Учурда өз колу менен чоподон жасалган буюмдары замандаштарыбыздын купулуна толуп, жада калса аны күүгө келтирип чакан өнөрканасын ачууга да жетишкен. Бул жерде борбордо жан жазуу, живопись деп коет, график, айкел, скульптура, кол өнөрчүлүк, ошо боюнча бүт усталар өздөрүнүн жумуштарын коюп сатыш керек. Анткени ошол моментте билесиз, экономикалык кичине кыйынчылыктар пайда болуп, адам өзүнө кичине мындай акча тапкысы келген болот. Ошон үчүн биз борбор кылганбыз. Анан кийин бул борбор бара-бара Борбор Азияга эмеге член болдук. Анан кийин Казакстан, Ташкент эле, Афганистан баардыгы менен биз эмебизди член деп коет да. Анан ошодон бери Кудайга шүгүр мына көп жыл болду, 20 жылдан ашык болуп калды, иштеп атабыз. Ар кандай жумуштун өзүнө жараша түйшүгү, кыйынчылыгы болбой койбойт. Коюлган максатка туура анан дагы бат жетүү үчүн тынымсыз изденүү, талыкпас аракет талап этилет. Сырттан караган адамга оңой жана жөпжөнөкөй көрүнгөнү менен жасоо, ишке ашыруу үчүн бир топ күч, энергия сарпталат. Илгеркиде жана кыйынчылык болду деп бирөөгө мүмкүнчүлүк болбойт азыр бизде. Ар бирин өзү чыгарабыз. Анан бирөө заказ кылса тартып беребиз. Мисалы, бирөө айтат, портрет тартып бер, картина тартып беребиз. Бирөө айтат, чоподон бизге жасап беребиз. Ошол эле биздин жумуш. Каарманыбыз кол өнөрчүлүк менен гана чектелбестен, табияттагы ар кандай кубулуштарды, жаратылышты ошону менен катар жашоодогу түрдүү кооздуктарды кагаз бетине чиймелеп сүрөт аркылуу тартып чагылдырып келет. Ар бир сүрөтүндө өзүнчө идея жана маани камтылган. Мурда ойлочу эле бирөө келип, ай ушунда бирөө алабы, эмне кылат депчи. Эми эл азык алып атат. Эл үйүнө мурда караганда килем илгенден көрө сүрөт илип атат. Эме караганда портрет заказ кылып атат. Бул деген азык да. Демек эл маданий жана руханий тарабынан өсүп атат. Өнөрүң болсо өргө чап, кор кылбай асыл жандыбак деп кыргыз элибизде бекеринен айтылбаган чыгар. Ошто өзгөчө талант ээси Бакыт Ормокеевдин колунан жасалган, өзгөчө мына ушундай чоподон жасалган буюмдар көпчүлүктү таң калтырып келет. Алардын бири колумдагы турган бул чымчык формасындагы үшкөрөк. Мындай жаратмандык көпчүлүктү учурда таң калтырууда. Ал эми кандай гана жагдай болбосун, кыргыз элибиз таланттуу да, шыктуу да келет. Улан Момашелов, Кудайберди Дыйканов, Таң нуру программасы үчүн.